башың барбы, аягына чейин бүтүшүбүз керек. Чоң балдардын 5-6 класс, зордуктосу, Алар ошонун деле бала мындай карай ал турган деле болсо. бала, анан эмне үчүн мындай чыкты? Эң туура тарбиялоодо сен баланы тарбиялабайсың. Сен өзүң туура жаша, ата энеси кандай тондо сүйлөйт, кандай мамиле менен, кандай энергия менен 20 жашка чейин 3 этапты басып өтөт. Баланын баш мээси, мына алдындагы мээси өсүп жетиле электеген, ал өзүнүн саморегуляция, самоконтроль, самодисциплинаны кыла албайт. Баланы мыкты тарбиялаш үчүн кайсы куракта кандай иш аракет кылышыбыз керек, кандай принциптерге таянабыз, Саламатсызбы эже, бүгүн студиябызга кош келиптирсиз. Сиз менен таанышканыма, бүгүн ушул маек куруп жатканыма абдан кубанычтамын. Мен бүгүн сиз менен азыркы учурда балдардын тарбиясы жөнүндө кеп кылгым келип атат да. Анткени акыркы учурда биз өзүңүз айткандай укуктарыбызды билебиз, балдар, бирок милдеттерибизди билбейбиз да. Азыркы учурда бала тарбиялоодо ата энелер абдан кыйналып жаткан учур. Ошондуктан мен бүгүн ушул теманы тегерегинен сүйлөшкүм келди да. Анткени ата энелер мисалы үчүн бири билсе бири билбейт деген сыяктуу, балдарды кантип тарбиялаш керек, кандай подход кылыш керек, аларга кандай кадамдар жасаш керек, ушунун баарысын билбегендиктен маалымат иретинде мен сизди бүгүн конокко чакырып турам. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айтам. Алгач эле суроону берейин. Ушул балдарды тарбиялоодо кандай принциптер бар? Биз кандай кадамдарды жасасак балдарга туура тарбия бере алабыз? Арыбаңыздар, бүгүн сиздер менен эң сонун темада ушул баарлашууну баштаганыма кубанычтамын. Мени чакырганыңыздар үчүн дагы ыраазычылык билдирип кетемин. Азыркы учурда балдардын тарбиясынын актуалдуулугу өзүмдүн балдарымдан баштагам. Мен деле баардык энелер сыяктуу эле балдарым жакшы болуп чоңоюшун каалайм. Анан 5 баламды чоңойтуп атып, акыры ошол баланын тарбиясында психология илиминин, балдардын курак жаш психологиясы, 2 жашта эмне кыла алат, кыла албайт, ушуларды өзүм үйрөнүп, анан 5 баламда булардын баарын, анан бала тарбиялоонун принциптери кандай, ушулардын баарын система катары, себеби ар бир нерсенин өзүнүн жол жобосу бар да. Жөн эле пирогду деле тартиби менен бышырсак жакшы чыгат, болбосо бышпай калат. Ушундай эле жолго келгенми, мында балдардын психологиясын окуп үйрөнүп, аны биздин бала тарбиялоодо колдонуу ушул окуу процесси жана бир ишти болсун, эң жоопкерчиликтүү бала тарбиялоо, инсанды тарбиялоо бул жол жобосу менен, педагогика илими жана курак психологиясы менен биргеликте өтөт экен. Ошондо биз принциптерди дагы ушул эки илимден алабыз. Балдардын психологиясы туулгандан баштап 20 жашка чейин деп эсептейбиз. 22-21 жаштарда чоң адамга айланат дейбиз орто эсеп менен. Ошондо баланын өнүгүү динамикасын бөлүп алып этаптарга, анан ушул жерде принциптерге таянып, баланы мыкты тарбиялаш үчүн кайсы куракта кандай иш аракет кылышыбыз керек, кандай принциптерге таянабыз, ошону биз алып барышыбыз керек. Эми принциптери дегенде баланы тарбиялоодо биринчи баланы чындап жакшы көрүү, бул шартсыз сүйүү деп аталат. Жана ата энелик камкордук менен башталат. Бул гумандуу педагогикада айтылган, баланы биз тарбиялайбыз дегенде баланы кээде башкаруу деп түшүнүшөт. Балам менин айтканымды кылсын деп түшүнөт. Балам эч мындай каршылык көрсөтпөсүн деген болушу мүмкүн. Же болбосо балам мыкты болсун, жалаң лидер болсун, ушул мелдеште да утуп чыксын, олимпиадада да утуп чыксын деп баласы кандайдыр бир инструмент катары, ийгиликтин бир көрсөткүч катары. Жок. Бул жерде баарынын негизи, бул фундаменталдык, базалык түшүнүк баланы жакшы көрүү, баланы чындап сүйүү. Балаңыз кандай болсун? Эми кээде өзгөчө балдар да азыр көп төрөлүп атат. Ал кандай болсо ошол бойдон жакшы көрүү, ошону чындап балага жеткирүү принципи. Андан кийин балага тарбия бергенде биз өзүбүз үлгү болуу. Баланы биз көбүнесе эле урушуп, айтып деп кыйналат экенбиз. Эң туура тарбиялоодо сен баланы тарбиялабайсың. Сен өзүң туура жаша, бала сени туурайт дейт да. Себеби бул баланын психологиясы. Негизи эле адам психологиясында 80% биз маалыматты көз аркылуу алабыз. Биз кулагына айтып атабыз: жакшы бол, сылык бол, сөз кайтарба, одондо сүйлөбө. Биз өзүбүз кантип сүйлөп атабыз? Ошону эле бала карап туруп, көзү менен фиксация деп коет, ошону дароо тартып алат экен дагы, туурайт. Бул зеркальное отражение деп дагы берет. Бирөө кандай сүйлөп атса, сен өзүң билбеген абалда сен ошону туурап каласың да. Балага ата энесинин үлгү катары болушу, жашоодо ал ата энеси кандай тондо сүйлөйт, кандай мамиле менен, кандай энергия менен, балага кандай билинбеген менен биз балага өтө чоң энергия менен кайрылабыз да. Ошондо сүйүү мененби, жакшы көрүп, бир элжиреп,
анан айнын балам деп ушундайбы, же кана бүттүңөрбү, качан бүтөсүңөр, силер качан оңолосуңар деген сыяктуу, же качан менин балам результат көрсөтөт, качан, эртеңби бүрсүгүнбү деген сыяктуу. Ушул учурда биз баланын ата энесинен 80-90% үлгү аларын. Ал баланын подсознание, түпкү аң сезиминде программа болуп жазылып калып билбеген абалда. Бала көрүп эле баарын ушул багаж деп коет эми, эсинде калып кийин ошону билбеген абалда турмушунда колдонуп аткан учур болуп атат да. Ушул учурда биз өтө чоң таасирди тийгизип коет экенбиз. Ошого үлгү катары бала кандай болушун кааласак, биз өзүбүз ошондой тутушубуз керек. Буга эң чоң жакшы мисал бар. Чоң балам кичүүсүн ура берет, анан ушинтип эле ура берет, а мен аны урба деп урсам дагы болбойт. Ал жерде биз кайсы метод менен баланы уруудан өзүбүз кайра уруп атабыз, ал кичүүсүнө ошону эле кайталап атат, болду. А биз ага мээримдүүлүк болуш үчүн биз өзүбүз мээримдүү, жакшы сүйлөп, мамиле кылсак, анан ошону бала көрүп, ушинтип мамиле кылса болот экен го деп. Бала билбеген абалда губка сымал дейбиз го. Биз кандай энергияда, кандай мамиледе, жан дүйнөбүз тынчпы, бепилдикпи, балага жакшы мээрим көз караш менен сүйлөп атабызбы, же болбосо ушундай нерв болуп өзүбүз батпай бир нерседен ушунчалык ачууланып, анан баланы турчу ары деп сүйлөп, бул азык. Эми орус тилинде жакшы берилет воспитание от слова питание. Эмнеден? Жан дүйнөсү бала азыктанып атат. Ошондо тарбия дегенде баланын бир гана бизде вербалдык деп коебуз да, баягы сүйлөп эле жакшы бол, андай бол, мындай бол деп эле кечке какшанганыбыз менен, биз ошону өзүбүз жүрүм турумузда кантип көрсөтүп атабыз. Бул күнүмдүк турмуш аракетте. Мисалы, балаңыз менен шашып бакчага кетип атсаңыз, бутун боосун байлай албай койду, мында берчи ары, башың иштебейт деп биз ары бери байлап койдук. Бул эми чык нары дегенибизде биз балага көрдүңбү, ушинтип эле байлап коюш керек, үйрөндүңбү дешибиз мүмкүн. Ошондо бала буну байлаганды үйрөнбөйт. Бала ачууланганда өзүн кантип тутуш керек? Ойуна келгенди сүйлөп, жулкуп, көрдүңүзбү, биз жөн эле өзүбүздүн мамилебизден эле балага кандай болушту тарбияланып берип атат экенбиз да. А биз кече эле үйрөттүм, дагы кайра кайталайм деп дагы мисалы, бирок бала анда үйрөнбөйт экен. Ушунда биз принцип дегенде гумандуу педагогиканын, бул балага зордук зомбулук көрсөтпөй, кыйкырбай бакырбай, аң сезимдүү тарбиялоонун негизине таянышыбыз керек. Адам баласы башкалардан айырмаланып аң сезимге ээ. Мисалы, адам сезим менен айырмаланат. Адамда интеллектуалдык сезим бар, адилаклык сезим бар жана эстетикалык сезим. Ушул үч сезим адамгерчиликти, адамдын инсандык касиетин жогорулатат. Кичинекей балада ошол бар. Бирок ал өзүн өзү мындай башкара албайт да, бир жерде тура албайт. Бирок сиз жакшынакай көйнөк кийсеңиз, апа сонун көйнөк кийип алыпсыз, апа ушунуңуз эле кийип жүрбөйсүзбү деп кичинекей бала көрөт. Ошону билет, айтат. Же болбосо бирөө сонун сүйлөсө, апа мен жанагы эжекеге барамын, ал мени жакшы көрөт экен дейт. Адилаклыкты деле сонун сүйлөгөндөрдү. Же болбосо интеллектуалдык дегенде бала бардыгын биз түшүндүрүп үйрөтсөк, үйрөнөт, кабыл алат, сиңирет, кийин ошону аткара алат. Ал ошондой жөндөмгө ээ. Бирок биз ушуну эске албай эле дароо аткарбай атат. Жыйынтыкты Бат жыйынтыкты. Бирок адам аң сезим менен, аң сезим дегенде бул биринчи көңүл буруу, кабыл алуу, ошону түшүнүү, мен өзүмө сиңирүүдө бир нече жолу адат кылып кайталашым керек, анан ошону өзүм аткарганда мына результат чыкты. Бул бирок канча бир убакытты талап кылат да. Бала тарбиялоо процесси 20 жылды талап кылат. 20 жыл ичинде жаш өзгөчөлүктөр болот да, биринчи 1 жаш, 2 жаш деген сыяктуу. Жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша биз ата энелер кандай кадамдар кылышыбыз керек? Мисалы, канча жаштан канча жашка чейин кандай тарбия, канча жаштан канчага чейин бир эресек адамдардай тарбия кылышат да. Мисалы үчүн 2 жаштан баштап эле эресек адамдардай сүйлөш, өзүңдүн проблемаңды бөлүш деген сыяктуу бир кеңештерин айткан дагы айрымдар бар да. Негизи эле кандай учурда биз жаш өзгөчөлүгүнө жараша туура тарбия бере алабыз? Кандай кадамдар менен? Бизде базалык түшүнүк, бала бул сиздин жашооңузга келген бир конок. Конок келсе, ал бир убактынча келет, андан кийин ал бөлүнүп чыгып кетет. Бирок ошол конок кандай адам экен? Шайыр бекен? Же түнт бекен? Же бир аз коркок бекен? Же көк бекен? Ушул балаңыздын
кандай экенин табыш керекпиз. Ошого жараша жөндөмүн аныктап, анан курак өзгөчөлүгүнө, мисалы буга чейин психологдор канча жыл бою баланын психологиясын байкашкан. Ошондо бала туулгандан баштап 20 жашка чейин 3 этапты басып өтөт. Бул 7 жаштан бөлүп алабыз. 1 жаш эми 1 жашты деле кошобуз. 7 жашка чейин 1 этап, 7 жаштан 14 жашка чейин экинчи этап, 14 жаштан 21 уже өспүрүм куракка келет. Ушул 3 этапта балага өзгөчө мамилени биз өзүнө жараша беришибиз керек. 7 жашка чейин бала мээримге бөлөнүп чоңоюш керек. Эмне үчүн? Себеби бизде нейропсихологияда айтат, баланын баш мээси, мына алдындагы мээси өсүп жетиле электеген, ал өзүнүн саморегуляция, самоконтроль, самодисциплинаны кыла албайт. Бала өзүнүн эмоциясын башкара албайт. Аябай бир жер ооруса ыйлайт. Курсак ачса ыйлайт. Ошондо биз курсак ачканда ыйлагандын ордуна барып нан таап жеш керек. Суу саап атам деп ыйлайт. Суу саганда кайсы жерде балам сууга барып же мага айтып же өзүң суудан ичип алсаң десе, ошону биз үйрөтүшүбүз керек. Көрдүңүзбү? 7 жашка чейин бала аң сезим менен эмне кылса кандай болот? Бул себеп натыйжа байланыш философияда, психологияда деле ошого баш жетпейт. Ошого эмне жаман, эмне жакшы экенин билбейт. Келели кечке эле ойной бериши мүмкүн, акыры алыга албай, мисалы чарчаганда өзүн башкара албай дагы ыйлашы мүмкүн. А мен азыр чарчап каламын, эртелик үйгө барайын дегенди билбейт. Анан чарчап болбой калганда келесиң да, эртерээк келсең эмне болот дешибиз мүмкүн да. Ошого 7 жашка чейин балага шартсыз сүйүү менен анын өзүн таанууга, эмоциясын башкарууга, эмоциясын атап бергенге, анан анын чыныгы сезимин кабыл алганга, ошол учурда эмоциясын кабыл алганга жардам берип, атап аны эмоционалдык интеллект дейт. Аны кантип биз жоюшубуз керек. Ооба, чарчадыңбы, ыйлап атасың? Чарчаганда багам, а сен чарчап калдың. Эмне ыйлап атасың десе, билбейм дейт, ыйлай берет. Сен чарчап калдың балам, уктасаң, эртең эс алып каласың, эртең ыйлабай каласың. Да, ошондойбу дейт. Ооба. Могул жерин жыртып кетти, апа ооруп атат. Аз 2 саат ооруйт, ооругандан кийин өзү эле оорубай баштайт. Эртең бүрсүгүн сакайып калат десе, ошондойбу дейт. Балага биз кантип жашоону, өзүн кантип башкарыш керек, ушуну мээрим менен үйрөтүшүбүз керек. А бирок анга үйрөткөн менен 7 жашка чейин биз талап кыла албайбыз. Себеби ал өзүн өзү башкара албайт. Аны сиңирип атат. Эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек деп. Анан бизде баягы принциптерде ыраттуулук жана тартиптүүлүк деген бар. Бул бүгүн мисалы мороженое жебеш керек, сен тамагың оорутат деген, дайыма өмүр бою тамак ооруганда бир аз кое туруш керек мороженое деген сакталыш керек болот. А бирок бизде бир күн майрам болуп, балага баарын алып берип, эртеси күн катуу тартип болду, эми китеп окуп алат, анан 3-үнчү күн кайрылып унутулуп калып, мындай башаламандык болбой, тартиптүүлүк, ыраттуулук, күнүгө режим менен өтө бекем тарбия болуш керек. Бизде мындай катуу тарбия эмес, бекем, күнүгө кайталанган ыраттуулугу менен логикага багытталган, эртең менен туруп убагында тамактанып, убагында окуш керек дегенди балага тартиптүүлүктү, иреттүүлүктү үйрөтүшүбүз керек. Бул мисалы ийгиликтүү жашоо иреттүүлүктөн башталат. Кантип жашоо дегенди дагы биз балдарга өзүбүздүн үлгүбүз менен көрсөтүшүбүз керек болуп калат экен. Анан 7 жаштан 14 жашка чейин бул өтө тарбиянын талуу жери. Мында биз баланы адеп ахлакка, билимге, эмгекке, анын жоопкерчиликке тарбиялайбыз. Мисалы 7 жашка чейин кыла албайт муну. Биз үйрөтө беребиз, бирок кыла албаса эме кылбайбыз, анчалык талап кылбайбыз. А 7 жаштан баштап кылдыра баштайбыз, жасата баштайбыз. Аягына чыгар. Бул албетте окуу процессинде. Окуу процесси, билим алуу бул эмгек. Жазыш керек, жарым бет жазыш керек, аягына чейин жазыш керек, эртең мындан сулуу жазыш керек дегенге бала көнөт. Бала интеллектуалдык аң сезими менен бала үйрөнөт. Анан ошол баш мээси 7 жашка даяр болуп калат. Анан ошондо бала буларды үйрөнүп, жоопкерчиликти алып, эмгек кылып көнбөсө, өмүр бою жалакай болуп калат. Чыдабайт, кыла албайт, болбой атат го, мен бул жерде иштей албайм, себеби кечке отурушум керек экен. Ушундай болуп калат да. Ошого баланын кичине кезинде тарбиялап, чыдамдуулукка, сабырдуулукка, эмгекчиликке дагы күнүгө. А бирок бала дагы эле сезимин айтып берет. Апа чарчадым, апа кете береличи, апа кылбай эле коелучу, апа болдучу. А бирок апасы ошол жерде бекем туруп, ой, ишти акырына чейин бүтөбүз. Мисалы талаада болсо деле бүтүп коюп анан кетебиз. Күн ысса деле чыдайбыз десе, бала да ошол көнөт. Күн ысса деле, башка болсо деле ишти аягына чыгарыш керек экен деген. Анан аны урушуп, эмне сен чыдай албайсың,
башың барбы, аягына чейин бүтүшүбүз керек деп чоң адамдын мамилесин талап кыл. Жок, жок балам, аягына чыгабыз деп эне туруктуулукту көрсөтүп аягына чейин жазабыз. Кел ушуну бүтүп коелу, жаттап коелу, колуңан келет, кел кайталайлы, анда чуркап кел кайра кылабыз деп. Бирок бекем ушуну жасайбыз дегенди көрсө, ушинтип жашаш керек экен деп бала көнөт. Эмгекчилдик, жалкоолуктан айырмаланып, азыр телефон бир аз алаксытып атат. Ушул нерселерди аткарганга телефон дароо азгырып кетип атат да баланычы. Убактысын урдап коюп атат. Ушул 7 жаштан 14 жашка чейин баланын өтө баалуу убактысын алып коюп атат. Себеби 14 жашта эмнеси менен айырмаланат? Азыр кайра эрте жетилүүдөн 12-13 жашта эле болуп атат. Өспүрүм куракта бала жыныстык жактан ойгонот. Эго ойгонот деп коет, мында чоң адамга айланып, ал өзүнүн түпкү нагызы. Мен кандай адаммын өзү? Мен сизден кандай айырмаланамын? Апасы быштакты жетсе, жок, мага быштак жакпайт, мага бул жагат деп өздүк жеке баалуулугун көтөрүп баштайт. Анан балдарда өспүрүм куракка чейин балада анализ деген болбойт. Сиз эмне айтсаңыз, жашоодогу авторитет өтө чоң таасирдүү киши сизсиз. Атам эң күчтүү дейт, апам эң эстүү, апам айтканы туура. Бирок өспүрүм куракта жок, апам деле туура эмес айтып атат го деп анализ башталат, салыштыруу башталганда алар бизге кайша сүйлөгөндөй көрүнөт да. Сиз мындай дедиңиз эле өзүңүз кылбайт экенсиз го. Телефон кармаба дейсиз, өзүңүз кечке телефон карап жатасыз го. Инстаграм көрбөй тиктокто өзүңүз отурасыз го. Сен мага көп сүйлөбө. Сен өзүңдү бил дегенде көрдүңүзбү? Анда анализ, чоң адамчалык, ой жүгүртүү башталды, бой жетип башталды. Бала өзүнчө көтөрүлүп, сепарация болуп, чоң адамга айланып чыкканга далалат кылып баштады. Бирок теоретически, теориялык жактан айта берет, жоопкерчилик жетишсиз эмес. Жоопкерчиликти эми дагы бышырышыбыз керек. Мындай кыламын, мен деле чоңмун, мен кичине эмесмин, эмне үйрөтөсүз, өзүм билем, кыламын деп баштайт. Кылбайт, уктап калат, унутуп калат. Ошону кыламын дегенден кийин кылбайсыңбы балам? Ошондо сен саат 4-тө кыласыңбы, 2-де кыласыңбы? Деп биз тандоо берген сымал. Ошондо сен бул ишти качан кыласың? Эртең кыласың же бүгүн кыласың? Себеби буга чейин баланын моюн сунушу баягы пластилин жумшагыраак дегендей, баланы биз ыйлеп мындай каалаган жүрүм турум, биз каалаган жакшынакай тартипке, адеп ахлакка, тарбияга сала алсак болот да, бирок андан кийин ал салынбайт. Ушуга биз бала тарбиялуу болуш үчүн 14 жашка чейин баардык чараны көрүшүбүз керек. 14 жаштан кийин биз ал менен эсептешүүгө туура келет. Андай өспүрүм курактагы балага мамиле таптакыр бир чоң алам. Көпчүлүк ата энелер, мисалы үчүн, менде жок болгон, баламда болсун, менде жок нерсе баламда болсун деп эле анан баягы эмне десе ошонун баарысын эле алып берип отурат да, эмне десе эле ошого макул болуп элечи. Анан бирок көпчүлүк учурда жакшы жыйынтык бербей мындай тийди качты болуп калган учур болуп калат. Негизи эле кайсыл учурда биз балдарга жок деп айтууну, бир чечимдерине кичине туура багытка салууну көзөмөлдөшүбүз керек? Бул жерде гармония менен тарбиялоо деген бар. Себеби туура тарбиялоонун ар кимдин өзүнүн чындыгы бар дегендей, биз балага канчалык эркиндикти беребиз жана чектөөнү беребиз. Ушул сиздин каалооңуз. Биздин азыркы ата энелер 90-жылдагы төрөлгөн, ошондо чоңойгон, жардылыкта, жетишпестикте чоңойгонбуз да. Жада калса светто өчүп калып, буудай ун жок болуп калган. Анан ошондо биз көп нерседен өтө муктаж болуп чоңоюп калганбыз. Азыр ошол өзүбүздүн жеке муктаждыгыбызды балага ашырып берүүнү каалап атабыз. Бул туура эмес, бул менин жеке. Менде мисалы аябай сонун көйнөк жок болгон, велосипед жок болгон, мен каалаган жанагы курчак жок болгон, анан ошонун баарын алып келип балага бере берем. Анан мен каалаган Америкага окуй албай калганмын, бала сен Америкага окуйсуң. Бул менин жеке кызыкчылыгым болчу. Ал балага окшош болсо, баланын кызыкчылыгы менен мейли. Баламдын өзүнүн жанагы эле балам кандай төрөлдү, бизге жараткан кандай бала берди, шок бала бердиби, спортко жакын бердиби, же интеллектуалдык жактан күчтүү бердиби, же балаңыз такыр эле бичи болоттур, же ашканада аябай сонун нерселер жасайттыр. Ошол туура келеби сиздин экөөңүздүн окшоштугуңуз канчалык? Эгер туура келсе мейли, сизге окшош бала болсо мейли, анда сиздердин жашоодо умтулган максаттарыңыз бир. Анда сиз эркиндик берсеңиз болот. Бирок чек койгондо
биз балага дагы эле гумандуу педагогиканын чеги менен туруктуу эрежелерди биз балага чек койгондо 3 багытта беришибиз керек. Мисалы баланын каалоосу бар. Бир күн кечки каалоо, анын 30%-ын чектешибиз керек, 70%-ын макулдашыбыз керек. Бул айрыкча 7 жашка чейин мисалы отурба, турба, секирбе, кылба, жүгүрбө, ойнобо деп аябай көп чектөө болгондо бала жарылып кетип, бирин да аткарбайт да. 70% берсеңиз эркиндикти. 3 багытта 30% чектейсиз. Биринчи бул коопсуздук боюнча. Коопсуздукта мисалы баягы газ, электр жарыгы же башка нерселер же узун бычак менен же болбосо учтуу бир нерсе менен секирип ойносо, баланы алып коебуз да. Болбойт бул менен ойногонго. Айрыкча 2-3 жашка чейин бала түшүнбөйт. Ошо кайчы, ийне бир нерселер менен ойногусу келет. Жок, ал болбойт. Ал ыйласа да алып коебуз. Экинчиси ден соолугу боюнча. Керели кечки азыр дарбыз жеп, же мороженое жеп, же муздак суу ичип отура бербейт да. Бала да сөзсүз ден соолугуна кам көрүү боюнча тамактаныш керек. Эртең менен түштө бала 5 маал тамактаныш керек. Ошодо мыналарды жеш керек деген балага сиңиш керек. Үчүнчү бул адеп ахлак боюнча сөз чектөөнү коюшубуз керек. Адеп ахлакты кылат. Азыр учурда биз өзүңүз деле маалыматыңыз бар деп ойлойм. Маевкада болгон окуя, мисалы үчүнчү, сексуалдык кысымдар окуучу балдардын арасында болду да. Биз балдарды эмне үчүн биздин баягы жаш жетилек балдар жаш Өздөрү бала, өздөрү бала, бирок эмнеге ушундай нерселерден маалыматтары бар, ошондой кадамдар жасап атышат? Бул кайдан чыккан? Мисалы үчүн ата энелери көрсөтүп үйрөтпөсө керек деп ойлойм да. Булар табиятынан болушабы же болбосо бир кандайдыр бир үйрөнөбү? социалдык тармактардын бир терс таасирлери болот атабы? Кандай деп айтсак болот? Негизи акыркы убактагы ошол өтө жаман окуя болду. Бул 1-класстагы балага чоң балдардын 5-6 зордуктоосу, алар деле бала мындай карайт. Ал деле бала. Анан эмне үчүн мындай чыкты? Биринчиден бул ата эненин балдары эмне менен алек болуп атканын билбестиги, бул кайра эле ата эненин кайдыгерлиги, тарбияны алып кете албагандыгы. Бала эмне менен алек болуп жүрөт? Телефондо эмнени көрүп атат, кимдер менен жүрөт, эмне кылып жүрөт? Биринчиден. Бул эки балага тең. Зордуктаган балдарга дагы, зордукталган балага дагы. Экинчиден, бул социалдык тармакта интимдик жашоо, порно сайттар баары ачык мына көр деп эле турат. Биз баланын руханий жан дүйнөсү азык алганда ага керек гана азыкты беришибиз керек. Баланын тарбиясы чоң адам тарабынан жетектелениши керек. Башкача айтканда, адамда ашказан, балаңызды тамактандырганда сиз ишелерди, анан көчөдө шпырын алып келип жедире бересизби? Жок да, бул ачып калыптыр, муну жебе, анан бул өтө острый, өтө ачуу, жей албайсың деп биз иргеп беребиз да, муну же балам, муну жебе. Ошондой эле баланын ички дүйнөсү, баш казаны, рух казаны, жан дүйнөсү эмне менен азыктанып атканын азыр билишибиз керек болуп калды. Ал каяктан азыктанат? Ал телефондон баланын көңүлүн бура турган, балага бир кызык табиятта, мисалы бала жашоодо көрбөгөн нерсе, ар бир нерсе кызык көрүнөт, жаңы нерсе. Мисалы интимдик жашоону алар көчөгөйдө же үйүндө көрбөйт да, анан ал эмне? Бул кандай деп ага биринчиден кызыгат, көңүл бурулат. Анан аны көрөт, көргөндөн кийин анан кызыгуу пайда болот. Жасап көрсө кандай болот депчи. Анын көрдүңүзбү, адеп ахлакта ал туурабы, туура эмеспи, канча жаштан деп ата энеси тарабынан бул маалымат берилбей атат. Ата энеси ал маалыматты алып атканын да билбей атат. Ошого бул контроль жок. Биз родительский контроль, телефон көргөн балдар, анан убактысын телефондо көп өткөзгөн балдар. Мисалы жаштык, кошумча боштук бул бузукулукка алып келет. Ошого ал керели кечке эмне менен алек болуп атат, телефондон эмне көрүп атат, билбей атат, анын жан дүйнөсү эмнени көрүп атат, эмнени аткарып атат. Чоң балдар ошону көрдү, бирөөгө жасагысы келди, анан жанагы баланы көрүп, ошого аракет кылып атат. Бул ачыкка чыгып калды. Ачыкка чыкпаганда өспүрүм балдар түнү менен порнону көрүп, ал жетилүү учурунда анын адеп ахлагы мүмкүн калыптангандыр, мүмкүн калыптанбаса, ошону жасап көрүш керек да. Бул нар жагынан, табиятынан эмес, ата энеси тарабынан бул болот, көр ушуну, бул болбойт балам, көрбө, муну кийин чоңойгоңда көрөсүң деп чектелип, баягы сиз айткан чек коюлуш керек, эркиндик бериш керек, чек коюлуш керек болчу. Биздин убакта эмне болгон? Биздин убакта андай интимдик жашоону каяктан көрөт элек? Бир эле бир Титаниктин бир эпизоду бар болчу, андан башка эч нерсе жок, мындай доступность,
ашкере көрсөтүлүп ме кааласаң көрө бер, түн менен көрө бер деген нерсе жок болчу. Көчөгөйдө бир оорукчан бирөө болсо апабыз көзүбүздү жаап алып кирип кетчү. Көрбө ал оорукчан, үйгө кир, аны карап отурба деп баласын коргочу да, сактачу, жан дүйнөсүн таптаза кылып биз табигый шартта чоңойгонбуз. Азыркылар телефондон көрүп атат, баардык бала көрөт аны. Тим койсок, баардык бала ошону жасап көргүсү келет. Мисалы үчүн биз кандайдыр бир белгисиз түшүнүксүз мындай үңүлүп караган адамга түшүнүксүз сөздөр менен гана жеткирилип турганда ошол нерсе туура эмес экеничи. Азыр биз маалыматты туура эмес жеткизип аткан жокпузбу? Мисалы үчүн ачык баарысын айтып берип, мындай болгондо мындай, мындай болгондо мындай деген сыяктуу. Мисалы үчүн гинекологдор чыгып алып, мисалы үчүн бизде блогер болуп кеткен эркек урологдор бар, мисалы үчүн баарысын ачык айкын өзүнүн инстаграм баракчасында, тиктоктобу же болбосо жеке каналдарындабы ачык айтып чыгып атышат да. Ушунун баары биздин балдарга кандай таасирин берет? Оң таасирин береби? Биз бул маалыматтар менен туура багытка сала алабызбы, же болбосо бир кесепеттерди да тийип атабы? Кандай ойлойсуз? Эми биз баарын эле көзөмөлдөй албашыбыз мүмкүн да. Бул сөз эркиндиги жана кээ бирки мисалы бойго жеткен адамдарга өтө пайдалуу болушу мүмкүн урологиялык билимдер. Бирок ошону ата энеси бул сага туура келет. Бул 18 жашка чейин бул туура келбейт, муну чоңойгондо көрөсүң деген адам болуш керек да. Ата эне тарабынан сөзсүз көзөмөл, жетектөө, багыттоо керек да. Ошол менен алек болуп аткан ата эне билет муну. Бала ким менен жүрөт, кайсы жерде жүрөт, эмнени көрүп атат, эмне кылып жүрөт. Ошондо баланын күндөлүк режимин түзүп бериш. Эртең менен ушулга чейин ушул жерде жүрөт, анан бул жерде жүрөт, анан бул жака барат, анан балам телефонду макул күнүгө азыр биз бербей кое албайбыз. 1 саат беребиз. Ошондо балаңыз эмнени көрдү? Баланын жүрүм туруму күнүгө кандай өзгөрүп атат? Ата энесине маалым, билип турат. Өзгөрүп калды, түнт болуп кетти, телефон менен эле отурат. Эртеси көзү кызарып, бир нерсе кабыл албаса түнү менен телефон көрүп жаткан. Туура ушул нерсени ар бир бала ата энеси тарабынан төрөлүп чоңоюп алат. Ар бир эле ата эне өзүнүн баласын караса, кайсы жакта балдар бузулат, кайсы жактан көрөт. Бул тотально баардык ата эне баласынын маалыматтык коопсуздугуна карап бериш керек. Баягы тамак ашта сиз айтып атпайсызбы? Бир нерселерди алып келип берип жүйдүрө бербейбиз да. Коон болот, оба дарыз болот, же эрте коон болбойт. Азыр көп дары менен айтабыз го, ошондой эле биз балабыз менен сүйлөшүп, бул информационный поток, маалыматтын агымындагы иргеп беришибиз керек. Фильтр болушу керек. Фильтр болбосо, кайсы ата эне өзүнүн баласынын маалыматтык агымын жетектеп, көзөмөлдөп бербесе, аны көрүшү мүмкүн, муну көрүшү мүмкүн. Сиз айтып аткан баарын ачыктап берген эмес, каяктагы агрессивдүү, ошо уят сыйчтук башка нерселерди көрүшү мүмкүн. Балдар көбүнчө таанып билүү үчүн чоң адамга окшоп ушуну билейин деп көрбөйт. Алар эмоционалдык жактан эле баягы биринчи эле өтө кызык болуп аткан нерсени көрө берет. Эмоционалдык деп калбадыкпы? Эне баланын эмоционалдык абалы, байланышы кандай болуш керек? Эне баланын ортосунда аябай чоң мээрим болуш керек, сүйүү болуш керек дейбиз. Баардык ата энелер мээрим бергиси келет, мээримдүү болгусу келет. Чындап эле баласын жакшы көрөт, элжиреп, бирок ошону биз балага жеткире албайбыз. Жеткиргенде кантип биз балага сүйүүбүздү жеткиребиз дегенде, так ушул жерде эмоционалдык байланыш. Эмоция деген эмне? Эмоция бул оң жана терс болот. Оң эмоциялар менен бергенде мээрим берилет. Терс эмоция болгондо баягы ачууланып, таарынып, жаман көрүп, жек көрүп, игнор деп коет го, ушундай кылган. Биз бала менен мамиле кылганда албетте оң эмоцияларды колдонушубуз керек. Оң эмоция болгондо жакшы көрүү, баласын ушунчалык шартсыз сүйүү, алкоо, мактоо, ыраазы болуу баласына, ушул эмоцияны балага жеткирүү. Биз баягы курчак театр балдарды болсо, билесиздерби, актрисалар деле аябай эмоционалдуу сүйлөйт, балага ушундай жеткиликтүү, бала менен иштешкен, бала тилинде. Туура айттыңыз, бала 7 жашка чейин сезим тилинде түшүнөт. Биз чоң адамдарча сүйлөйбүз, аны чоң адамдарча көр, ал бөлөк личность дейбиз, бирок баланын кабыл алуу каналы сезим менен. Балага жакшы мамиле кылып, жакшы тондо, жакшы сүйлөсөк, жылуу сөздөрдү айтсак, баланын жашоосу гүлдөйт. Ал өнүгөт. Коркуу, тарынуу, баланы игнор кылып, бурчка коюп сүйлөбөйм мен сага деген болсо, бала коркуп, ал
өнүгүүсү чектелет. Себеби адам корккондо баардык өнүгүү мээсинде блоктолуу болот дагы, бала өнүкпөй калат. Ошондо биз балабыз өнүгүшүн каалайбыз, жакшы окушун каалайбыз, отличник болушун каалайбыз, ага оң эмоциялар менен мамиле кылууну үйрөнүшүбүз керек. Бизде Кыргызда бир баарыбызда эле бир ушундай адат бар. Баланы жакшы көрөбүз, бирок билдирбейбиз. Эгер билдирсек башыбызга чыгып алат. Андан көрө өзүбүз ушинтип ойлойбуз да, катуу кармашка сыр бербей, баягы тишибиздин агын көрсөтпөй, аябай мындай кыйын апа болсок жок. Эне көпчүлүк учурда мээримдүү, жумшак, эмоционалдык жактан жакын, баланын жан дүйнөсүн уккан, аны тынчтандырган, аны жакшы көргөнүн билдирген. Биз жакшы көрөбүз, бирок бизде ата энебиз сени жакшы көрөм деген укпай эле чоңойгонбуз го. Ошол сезимди билдирүү. Бала ойлоп жүрөт, ата энем анча эле жакшы көрбөйт го деп. Апасы ойлоп жүрөт, ушу балам эч эле мени жакын боло албады деп. Ортодо эмне? Кеп, сүйлөө, сөз эмне үчүн жаралган? Адам ошону жеткизип берүү. Аны ким башташ керек? Жаш бала башташ керекпи? Чоң адам ошону үйрөтүш керек. Бул эмоционалдык жетилгендикке дагы эмоциялар. Сен аябай кыжалат болуп атасың, түшүнүп атам деген сөз адам менен кеп аркылуу байланышат. Ошол сезимди жеткире билүү, баланын сезимин талдай билүү жана ага туура жолду көрсөтүү, тынчтандыруу бул эненин ошол эмоционалдык байланышы. Кандай гана учур болбосун, балада кыйкырат, бакырат, кежирленет, коркот, баардык учурда эненин кучагы дары. Кучактаганда бала тынчтанат. Эмне болду балам? Коркуп кеттиңби? Эмне болду? Баягы сындырып алат, башка болот. Ошол учурда эне эң жакын эмоционалдык жылуулук бериш керек. Анан ар бир адам баласы энеден төрөлөт. Энеси менен биринчи жакшы привязанность деп коет, жакшы мамиле, ал менен өтө тыгыз эненен жылуулук алган болсо, адам өзүнө ишенимдүү, жан дүйнөсү тынч, самоценность деп коет, өзүнүн баалуулугун билген, көп жакшы нерселерге татыктуумун деп, ушундай жакшы травмасыз, эми чоң травмасы чоңоет да, себеби биз психологиялык азыр травманы өтө чоң темага айландырып алдык. Адам баласы травма менен чоңойт. Мисалы бул кандайча? Психологиялык травма жан дүйнөнүн жаракаты. Физиологиялык травма, мисалы мен кичинемден могул жериме жыркылып алышы мүмкүн, могул жерди сыйрып кетиши мүмкүн. Антпей чоңой аласызбы? Чоңой албайбыз. Чоңой көгөрөт могул жер менен, буту баарын эле тизеси сыйрылат, ошол травма бар да. Бирок мен ушул жери сыйрылган, ушул өмүр бою мага таасир этет дей алабызбы? Бирок өтө чоң жаракат болушу мүмкүн. Чын эле баланын колу сынып кеткен, үзүлүп кеткен, ички органына. Ошондой биз баланын психологиялык жаракаттарын карап чыгышыбыз керек. Ошого жараша биз аны дарылап, аны чоң трагедияга эмес, жолун билип, аны айыктырышыбыз керек болуп калат да. Анан мен травмам бар, болду, мен детский травмам болуп калганда, ошондой болбогондо мен ийгиликтүү болот элем да деген сөз болбойт. Бул кайдан чыккан кеп? Чын эле мен көпчүлүк мисалы үчүн мен өзүмдүн кругтарымда деле бар да, мисалы мен жаштык кезимде апам эркелетпеген, атам эркелетпеген деген сыяктуу. Менде деле мисалы үчүн мен өзү ортончу кыз болгондуктан атам мени эркек сыяктуу өстүрүптүр да, эки кызын кыз сыяктуу өстүрүптүр деген сыяктуу бир өзүмдүн айта берем да, тамашалап таарынбасам деле, бирок башкалар таарынып жектеп ошол нерсеничи, бул кайдан келген көз караш? Бул же болбосо бирөөлөр тараптан сен ата энең жаман эле көрөт, жакшы деле карабаган деген сөздөрүнөн улаганбы, же болбосо кайдан калыптанган бул? Психологиялык травма деген бул тренд сымал чыгып кетти. Бизде негизи азыр психология эмнеге өнүгүп атат? Эмне үчүн ушул психологиялык травмага жармашып калышты? Баары эле өсүп өнүгөм деди. Маслоу деген психологдун пирамидасы бар. Биринчи керектөөлөр, экинчи керектөөлөр, үчүнчү даражадагы керектөө, ошентип чоңоюп чокку дагы керектөө бар. 5 керектөөгө бөлгөн. Биринчиси тамак аш, биздин жашап ушул. Экинчиси турак жай, үчүнчүсү анан ишеним, анан 4-дүн баштап адам өнүгүп баштайт. Биз ушул биздин коом өнүгүп атат. Биздин эл өсүп өнүгүп тойлордо андай тамакка керектөө жок болуп калды. Эми биз жан дүйнөбүздү өнүктүрүшүбүз керек деген этапка келдик да. Өнүккөн өлкөлөрдө бул бир кылым мурда эле болгон. Экинчиден, психологиялык травма деп жармашып калганыбыз толук бойдон чоң адамга айлана элек. Бизде детская позиция бар, взрослая позиция. Детская позицияда бирөөнү күнөөлөй беребиз. Сиз мени туура эмес тарбиялап койгонсуз, көп ушкансыз, ошого мен түнт болуп калганмын. Бул мен эч нерсе кыла албайм, мен кичинемин, сиз ушуну сизге мен көз карандымын. Чоңоюш керек да, өсүш керек да, ал үчүн эмне кылыш керек? Ушул маселени чечиш керек, жоопкерчиликти алыш керек. Мисалы, чоң адамдын жаш баладан айырмасы жоопкерчиликти алып, ошол маселени чечүү.
Алар болсо өмүр бою ошону алып мен ошондой болуп койгон, көп ушуп койгондо ушу тартуу болуп ошол бойдон мен өспөй жүрөм да, азыр дагы кыла албайм да деп бирөөнү күнөөлөп коюп өзүнө жоопкерчиликти албоо. Ал ошол менен иштешсин, личностный рост болот, ал өзүнүн күчтүү тараптарын таап, алсыз тараптарын таап, алсыз тарабын проработка кылып анан күчтүү тарабына таянып туруп күчтүү болсун. Анан чоң адам болгондо бул жетик психологиялык абал, зрелость. Мында биз эч кимди күнөөлөбөйбүз. Биз жоопкерчиликти ала алабыз. Кайсы жерде эмне көйгөй болсо, аны чече алабыз. Ата энем ооба ушундай болгон, менде ушундайлар болгон, бирок мен муну мындай чечтим, азыр мындай колдонуп атам. Анан ата энеме рахмат, мен эми чоң эле адаммын, дальше кийинки жашоомо өзүм жоопкерчилик ала алам дегенге келиши керек. А бирок көпчүлүк адамдар страдающая позиция деп коет, детский позицияга эле чүмкөнүп алып, мен ушундаймын, жоопкерчиликти алып жашооңду оңдоп кеткенден шылтоо. Ал үчүн дагы өнүгүш керек, билим алыш керек. Андайлар өзүн өзү өнүктүргөн самореализованная личность уже чыгып атат. Ушул жерде дагы көпчүлүктөр айтышат, ата энем катаал болгон, эркелетпеген деген сыяктуу да айткан адамдар бар да. Биз ата энелер катаалдык менен мээримдин тең салмактуулугун кандай сакташыбыз керек? Анан мисалы үчүн бир туура эмес иш кылганда биздин мурун таяк менен эле чапчу мисалы да, азыр чаба алышпайт мисалы да. Анткени балдар өзүнүн укугун жакшы билишет. Азыр сабасаңыз, урсаңыз мен айтамын милицияга, Соцзащитага. Мен укугум корголот, урганга акыңыз жок деген сыяктуу. Азыркы учурда каты да айта албай калдым десем туура болот да. Биз кандай катаалдык менен мээримдикти, тең салмактуулугун кандай сакташыбыз керек? Андан сырткары жазалоонун кандай жол жобосун пайдалансак болот? Негизи бул жанагы эле биринчи принципке барып такалат. Гумандуу педагогика дегенде биз балага жаныбар катары дрессировка, уруп жазалоо эмес, аң сезим менен асыл сапаттарды көрсөтүп, ага үлгү болуп, ушундай кылса болот деп үйрөтсө, адам баласы үйрөнөт. Жогорку деңгээлдеги сонун асыл сапаттарга тарбияланат. Ал ошол менен төрөлүп калат деген эмес. Экинчиден, кантип биз жазаласак болот, биз жазаланып эле бир жакшынакай адам болдукко, эми эле каяктан чыкты деген сөз, бул кайра эле барып зордук зомбулук кыла берсе болот да, эмне үчүн болбосун деген ниетибизди ошол жака алып барат. А негизи бул туура эмес. Биз баланы туура жакшынакай адамча тарбиялай албай, акыры уруп, баякыны зордук зомбулук менен көндүрөбүз деген нерсе да. Түп тамыры ушундай. А мурун эми биз ошондой тарбияланып калганбыз деген эми бул өткөнчү тарых, өткөн убак, бул эмне үчүн андай болгон? Ал убакта ата энелерибиздин шарты бөлөк болгон, 90-жылдар катаал учурда бир эле көйнөк алып берсе, байкуш ата энелер аны да биз кир кылып келсек, азыр эми кир жуучу машинабыз бар, башкабыз бар. Эмне үчүн азыр деле кыйкырышыбыз керек? Мисалы, анда алар бар болгон мээримин берген, болгон мамилесин жасаган. Рахмат бүгүнкү маегиңиз үчүн, келип бизге убактыңызды бөлүп, маек берип, ушундай бир кеп кеңештерди айтып, маалымат берип келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат айтам. Ден соолукта болуңуз. Рахмат сиздердин чакырганыңыздарга. Өтө олуттуу тема, өтө олуттуу бул бала тарбиясын көтөрүп чыкканыңыздарга чоң рахмат. Бул ар бир адамдын ичиндеги бугу, жүрөк сыры, жан дүйнө чакырыгы, жан дүйнө чыңалуусун бошото турган, аларга жан дүйнө тынчтыгын бере турган, же кайсы бир кайгы муң болсо аны чече ала турган, же болбосо келечекте ошондой кайгы муң болбош үчүн, баардык кыздар жаркырап жашаш үчүн, ар бир бала бактылуу жашаш үчүн болгон аракетибиз болсун. Ишиңизге ийгилик. Балдарыбыз сонун жашоого татыктуу, а бирок ага азыр биз конкреттүү иш аракеттерибиз керек болуп калат экен. Ошону биз ата энелер менен бөлүшсөк жакшы болот. Чоң рахмат.